Кыргызстанда кызамык жана кызылчага каршы эмдөөгө улуттук баа берилет. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, республикалык иммунопрофилактика борбору менен биргеликте Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун колдоосу менен баалоо жүргүзүүдө. Анын жүрүшүндө 2016 жылдын ноябрынан 2024 жылдын январь айына чейин туулган, эмдөөгө тийиштүү болгон балдардын чыныгы эмделүү деңгээлин аныктоо, эмдөөдөн баш тартуу себептерин, жеткиликтүүлүк тоскоолдуктарын билүү, ошондой эле келечектеги иммунизация иш-чараларын пландоого далилдүү негиз түзүү болуп саналат. Белгилей кетсек, 2023 жылдан 2025 жылдын март айына чейинки мезгилде эмдөө боюнча масштабтуу кампаниялар бир нече этапта өткөрүлүп, өлкө боюнча болжол менен 900 000 бала камтылган. Жалпы камтылуу деңгээли 83% түзгөнүнө карабастан, бул иш-чаралардын натыйжалуулугун көз карандысыз баалоо жана эмдөөгө жетпей калган калк катмарларын аныктоого зарылдыгы бар. Министрликтин маалыматы боюнча изилдөөнүн талаа баскычы ушул жылдын 31 майына чейин өтөт. Ал 7 облустагы 30 районду жана Бишкек ош шаарларын камтыйт. Маалыматтарды чогултууга Кызыл жарым ай улуттук коомунун атайын даярдыктан өткөн 120 ыктыярчысы тартылат.